Муфтияттын башкы эсепчиси үй камагына чыкканы белгилүү болду. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башкы эсепчиси Жеңишбай Бекиевдин бөгөт чарасы 11 мартта Бишкек шаардык сотунда каралып, үй камагына чыкканы белгилүү болду. Бул тууралуу Бишкек шаардык сотунун маалымат кызматы тастыктады. 12 февралда 1 май райондук сотунун чечими менен Бекиевдин 10 апрелге чейин Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына камалган. Атайын кызмат 10 февралда Бекиевди мыйзамсыз финансылык иштерге шектүү катары кармаган. Муфтияттын жетекчилиги зыяратчылары кошкон акчаны жеке каржы уюмдарына насыяга берип, ай сайын пайыздык төлөмдөрдү алуу менен жеке максаттарына жумшаганы аныкталды деп билдирген. Ошол эле күнү муфтий Максатбек Токтомушов да бул ишке шектүү катары кармалган. 11 февралда Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши кезексиз жыйынга чогулуп, Максатбек Токтомушовдун муфтийликтен өз каалоосу менен баш тарткан арызын карап канааттандырган. 1 май райондук соту Токтомушовду өлкөдөн чыкпоо тууралуу тилкат менен бошоткон. Токтомушов өзүнүн айтылган дооматтарды четке кагып келет. Булак Азаттык. Мегакомго жаңы жетекчи дайындалды. Базаркулов Азат Темирканович Мегакомдун башка директору болуп дайындалды. Бул тууралуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун маалымат кызматы билдирди. Буга чейин Базаркулов Акнет жоопкерчилиги чектелген коомунун аткаруучу директору кызматын аркалап келген. Акылбек Жамангулов өз каалоосу менен кызматтан кетүү боюнча арыз жазган. Ал ушул кызматта 2018 жылдын 24 октябрынан бери иштеп келген. Булак Кыргыз кабар.